Сен кандай адамсың? Даанышман шакирти менен шаардын кире бериш босогосунда жол жээгиндеги көөлөкөдө олтурган. Бир маалда алардын жанына жолоочу адам токтоп: «Бул шаарда кандай адамдар жашашат?» деп сурады. «Сен келген жакта кандай адамдар жашашат?» деп суроого суроо узатып даанышман: «Ой, мен жашаган шаарга абдан жийиркеничтүү, жек көрүндү, жакшылыгы жок адамдар толуп алган. Ошондуктан ал жерден качып, мынтип жолдо жүрөм. Ушул силердин шаарга байырласамбы деп ойлогом», — дейт жолоочу. «Бул жерде деле ошондой адамдар жашашат. Сенин шаарыңан эч айырмасы жок», — дейт даанышман. Бир нече убакыттан кийин дагы бир жолоочу алардын жанына келип, жанагыдай эле суроону узатат: «Бул шаарда кандай адамдар жашашат? Сен келген жакта кандай адамдар жашашат?» деп сурайт бул кишиден да даанышман. «Ал жакта эң жакшы, кең пейил, боорукер, камкор адамдар жашашат. Көптөгөн досторумдан, жакын адамдарымдын ажырай албай, ичим ачышып аларды араң калтырып келатам. Эч капаланба. Бул шаардан деле сен так ошондой адамдарды табасың», — дейт даанышман. Ал кеткенден кийин шакирти устатын суроолуу көздөрү менен карап: «Эмне үчүн сиз жолоочунун бирине бул жерде жаман адамдар жашайт дедиңиз да, экинчисине жакшылар жашайт деп койдуңуз?» деп таң калат. Баардык жерде жакшы менен жамандар аралаш жашайт. Бирок ар бир адам айлана чөйрөсүн өз деңгээлине, пейил ниетине жараша гана кабыл алат, дейт даанышман устат. «Дүйнө кандай болсо, аны ошондой көрүш үчүн көзүңөрдү чоң ачкыла. Дүйнөнү башка жагынан да көрө билиш үчүн дагы чоңураак ачкыла. Дүйнө турган турушунан да сонун экенин көргүңөр келсе, көзүңөрдү андан да чоң ачкыла».